Кыргызда уядан эмнени көрсө, учканда ошону алат деген сөз бар. Бул адамдын адам болуп калыптанышында бала кез өзгөчө маанилүү экенин түшүндүрөт. Тилекке каршы өз уясында эмес, ата-энесинин камкордугун көрбөгөн, балдар үйлөрүндөгү жетимчиликтин күнүн көрүп жаткандардын саны бизде болжол менен 12 миңден ашат. Алар турмушка нааразы болгон, зөкүр адам болуп чыкпаш үчүн кийимдин бүтүнү, курсактын токтугу жетишсиз. Дени сак баладан жан дүйнөсү таза адам болуп чыгышына спорттун мааниси өзгөчө. Бүгүнкү көрсөтүүбүз дал ушул багытта. Силер менен Урмат Насыкулов, эфирде Тонус теле долбоору. Жайдын башында биздин Тонус командабыз көлгө сапар алды. Сапарыбыздын максаты Кыргызстанда алгачкы ирет өткөрүлүп жаткан мамлекеттик дене тарбия жана спорт агенттиги тарабынан уюштурулган балдар үйлөрүнүн тарбиялануучуларынын арасындагы спартакиадасы болду. 7 дубандан келген өспүрүмдөрдүн спорттук мелдеши Көгүлтүр ысык-көл пансионатында жүрүп, жайкы эс алуусу менен бирге сергек жашоо образына умтулууга жакшы өбөлгө түзүлдү. Спартакиадага өлкөнүн булуң бурчунан 64 өспүрүм келип, жеткинчектер өзүнүн балдар үйлөрүнүн эле эмес, облусунун намысын коргошту. Жалпысынан балдар спорттун 4 түрү боюнча атандашты. Аркан тартыш, узундукка секирүү, футбол жана чуркоо боюнча мелдеш өттү. Мелдештин катышуучулары биринчи болуп эле өз күчүн аркан тартуудан сынашты. Essa bola vai rolar, mundo é um tapete verde. Quando a bola chega lá, rede na rede. Olá, olá. Внимание! I dare you. Lego. 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 Feel how the planets become one. It's like a drum to this and rhythm. Hear the whistle. Власова Таня, результат 9-0. Исаналиева Рыс 9,5. Сүйіндік қызы Нарын. Ой, Сүйіндік қызы Наргиза 10-1. Так, Девочки. Власова по центру. Так, мальчики. Act like you mean it. With everyone watching. It's truth or dare, can you feel it? La 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 la. You Lego. Lego. You have arrived, it's the place. No more doubts, the time is coming. Feel how the planets become one, like a drum. Destiny is calling. German, Colombian, Spanish and French. Off the bench, you gotta own it. Down here we play, like we dance. It's Brazil, and now you know it. Урматтуу достор, мына балдар азыр болсо 60 метр аралыкта чуркап бүтүштү. Көлдүн жээгине келип, эми болсо ордунан секирүү боюнча мелдешке даярдык берип жатышат. Келе көрөлү. It's truth or dare, can you feel it? La 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 la. I dare you. Is it true that you want it? Then act like you mean it. The whole world is watching. It's truth or dare, can you feel it? Feel it. Assalamu alaikum. Кандайсың? Атың ким? Максим. Канчадасың? 12. Каяктан келдің? Ысык-көлдүн каягынан келсиң? Аксуу. Бияқта өтіп отқан Спартакиада жагып атабы? Несі жақты? Ойындары. Кайсы
дисциплинага катышып атасың? Чуркайсыңбы, футбол ойнойсуңбу? Футбол ойнойм. Чоңойгондо ким болгуң келет? Спортсмен? Кайсы спорт боюнча? Карате? Молодец, кебешти. Put your flags up in the sky, in the sky. And wave side to side, side to side. Show the world where you're from, show where you're from. Show the world we are one. Атың ким? Зарылбек Кызайдан. Зарылбек кызы Айдана. Каяктан келдиң сен? Мен Нарын шаарынан келдим. Нарын шаарынан. Азыр биякта секирдиң, канча аралыкка секирдиң? Мен эң биринчисинен 1.96-га секириптирмин. Анан экинчисинен 1.90-га жеттим, үчүнчүсүнөн 1.96-га. 1.94-га жеттим. Канчанчы орунду ээледиң? Биринчи орунда. Биринчи орунду ээледиң, кел 5те. Бүгүнкү Спартакиада жагып атабыз, Ага. Эмнеси жакты? Мага деген ушинтип ден соолукту чындаганы жакты. Чоңойгондо ким болосуң келечекте? Мен врач болгум келет. It's your world, my world, our world today. And we invite the whole Кыздар, кандайсыңар? Каяктан келдиңер? Оштан, Оштон? Оштун каягынан? Араван районунан Чекават айылынан. Кайсы мелдештерге катышып жатасыңар? Биз азыр спорт боюнча катышып жатабыз. Кайсы спортко катыштыңар силер? Биз азыр футбол, аркан тартыш, жүгүрүш, анан узундукка секириш, ошолор. Сен атың ким? Наргиза. Наргиза. Сен чуркадыңбы? Канчанчы орунду ээледиң? Билбейм, айтышпады. Айтышпадыбы? Сен атың ким? Махира. Махира? Сен канчадасың? 12. 12. Сен чоңойгондо ким болгуң келет? Директор. Директор? Эмненин директору болгуң келет? Мектептин директору. Мектепти? Мугалим болгуң келеби? Балдарды окуткан жакшы көрөсүң ба? Бияка ысык көлгө канча жолу келип атасыңар? 1 жол. Биринчи жолубу? Жагып атабы көл? Ооба. Эмнеси жакты? Мына суудар жакты, мына көлдөр жакты. Жаратылыш жакты, Ооба. Дагы келип турасыңарбы? Ооба. Бул Мелдешке бир достук деген команда келиптир. Келели азыр ошол бала менен таанышып көрөлү. Здорово. Как дела? Пойдём. Тебя как зовут? Сергей. Сергей. А фамилия? Гайворонский. Ты откуда приехал? С Такмака. Такмака. Ты здесь первый раз? Нет, второй. На Иссыкуле? Да. Второй раз. Тебе нравится все? Да. Что тебе больше всего понравилось? Ну, то, что мы тут участвуем в играх, проводят конкурсы там. Угу. А как ты думаешь, на что направлен этот конкурс? Ну, не знаю. Ну, для чего это проводится? Это же не просто так. Ну, к дружбе, наверное. Угу. Ты по каким дисциплинам уже участвовал? Я, ну, по канату, пока перетягивание. Угу. Какое место заняли? Мы 6-е. 6-е, да? Третье сейчас занял. А по прыжкам? 3-е. 3-е, да? А ты сам по каким дисциплинам будешь участвовать? Ну, по футболу. По футболу? На какое место рассчитываешь? Не знаю, на 1-е. Только 1-е, давай 5. А ты с кем? Аты жөнүм Саргулуу Казбек. Нарын облустук мектеп лицей интернатынан келдик ушул Спартакиадага. Канча бала келди силер менен? 8 бала алып келдик, 4 кыз, 4 бала. Эми бул Спартакиаданын өтүшү боюнча маалымат берип кетсеңиз, жагып атабы силерге? Кандай деңгээлде өтүп атат? Спартакиада абдан жакшы деңгээлде өтүп жатат, бизге жагып атат. Уюштуруучулардын иштери бардыгы, тамак ашы, жаткан жерибиз, жайгашканыбыз жакшы болду. Бардыгы буюрса байгелүү орундарга ээ болобуз деп ишенип атабыз. Жакшы балдарыбыз. Бул Спартакиаданын балдарга кандай таасир болуп атат сиздин? Балдарга абдан чоң таасири болуп атат. Анткени мындайга мурун кийин катышып көрбөгөндөр да бар. Жакшы таасир калтырат деп ишенем. Жакшы буюрса. Нарын облусу эми 7 облус келиптир биякта. Ошо республика боюнча эми деңгээли кандай спорттун өнүгүшү боюнча? Спорттун өнүгүшү боюнча деңгээл көрүп атабыз. Биякта балдарды жакшы деп айтып кетсе болот. Жакшы, жаман эмес. Даярдыктар жакшы, балдар жакшы даярдык менен келишиптир. Көптү үмүт этсе болот бул балдардан. Бирок силердин балдар дагы тең таймашып. Тең таймашып ошолор менен артта калбастан жакшы оюн көргөзүп берип атышат. Азыр болсо жана канат тартуу, анан ордунан туруп секирүү боюнча мелдештер өтүп атат. Силердин өспүрүмдөр кайсы орундарга ээ болуп атат? Узундукка секирүү боюнча кызыбыз 1-чи орунду алды. Балабыз азыр секирип жатат. Буюрса андан дагы место күтүп атабыз. Ал эми аралыкка чуркоо боюнча 3-чү место кыйындык андан да кызыбыз да, балабыз да. Футбол боюнча кандай деп ойлойсуз? Футбол боюнча жакшы даярдык. Андан дагы байгелүү орундарды күтүп жатам. Мынакей достор, Чүй облусунда Вайнан Тоновка айылынан дагы курама топ келиптир. Мына агайыбыз менен таанышалы. Агай, сиздин атыңыз ким?
Менин атым Талай. Мен ошол Баян Антоновка балдар үйүндө физкультура боюнча сабагынан берем. Өзүбүздүн спортко жакын балдарыбызды ушул көлдүн жээгине алып келип, ушул биринчи окуп өтүп аткан Кыргыз Республикасынын жетим балдар спартакиадасына катышып отурабыз. Бул спартакиаданын эң башкы максаты кандай деп ойлойсуз сиз? Эң башкы максаты эң эле биринчиси бул балдарды бул ден соолукка, спортко тарбиялоо. Экинчиси болсо бул бирин-бирин тааныштырып, достукка үйүндө чакыруу да. Сиздин оюңуз боюнча балдарга бул спартакиаданын таасири кандай болуп жатат? Эми бул спартакиаданын таасири бул балдар үчүн өтө чоң мааниде болуп атат да. Бул балдар ушунчалык бир эмоцияда, ушунчалык бир жакшы эмелерде болуп атат. Бул ойлойм өмүр бою эсинде кала турган жарык окуя болуп атат да. Ушул спартакиадан кийин спортко берилип, спортту сүйүп кетет деген үмүтүңүз барбы? Үмүтү бар, бул даже болот болуш керек. Бүгүндөн баштап мына Оштон, Жалал Абадтан, Баткенден, Талыстан, Кыргыз Республикасынын 7 тубандан бери келип атат. Ошо балдар бирин-бирин көрүп, ошого атаандаштык болуп атат. Анан ойлоп кетем, бул аябай чоң түрткү ирет болуш керек деп. Силер азыр катышып жатасыздар ар кандай дисциплиналарга. Ушу кайсы орундарды ээлеп жатасыздар? Азыр мына жаңы эле 6 метр чуркоолукта кызыбыз биринчи орунду алды. Аты ким? Аты Таня. Көчө аркан тартыш боюнча 4-орунга илинип калдык. Азыр мына балдарыбыз да секире башташты. Астыда дагы футбол боюнча дагы мелдештер күтүп турат. Ойлойбуз дагы бир орундарга илинебиз деп. Мейли анда Баян Антоновкага ийгилик каалап кетебиз. Рахмат. Кыргызстан тонуста болгула. Эмаркстрой курган батирлер бул жаңы коммуникациялар, заманбап жабдыктар жана технологиялар, ыңгайлуу планировка жана кенен аят. Үнү чыкпаган лифттер, ыңгайлуу шарттары бар жана кайтарылуучу территория. Тышкы жарыктар жана фасадты жылуулоо. Кичинекей балдар ойноочу аян. Автомашина коюучу жай. Өнүккөн инфраструктура. Коопсуздук. Биз сиздер үчүн жана сиздин балдарыңыз үчүн сапаттуу үйлөрдү курабыз. Put your flags up in the sky, in the sky. Азыр мына көл жээгинен бул футбол талаасына өтүп келдик. Кызыктуу форматта футбол матчы болуп жатат. 4+2 деген 4 эркек бала, 2 кыз. Келели анда байкап көрөлүк. When the going gets tough, the tough get going. One love, one life, one world. Бүт алдыға кеткеннен алдыға ойнайсың. Сен артқа зашта, олар жанынан чықпа бұлар. Жоқ, ал жеткече чықпа алам, ондайды ортаға. Жерменен ойнаула, бұл топтен көтөрүлбө, жөкөлөө. Четверка, учпай, барып. Экон онда жылба алам о жерден. Өтө качан кетпегиле. Тибе дегенде кетирип салат. Эти жөнүндө сүргөдө тепкилөө. Токтот, алда эчтеке. Бул жерде балдар спартакиада болуп атат. Биз бул жерден жаңы эле футбол болуп өттү. Футбол командасынан 1-0 эсебинен жеңүүчү болдук. Сен атың ким? Эсеналиева Рыскүл. Эсеналиева Рыскүл. Сен азыр жакшы футбол ойнодуң да, сага бул оюн жагабы? Жагат. Буга чейин ойнодуң? Спорттун баары эле жагат, ооба. Ойногом. Өзгөчө кайсы спорт жагат сага? Ушу футбол, баскетболдор жагат, айрыкча. Сен канча жаштасың? 12. Бул спартакиаданын сага эмнеси жакты? Бардыгы эле жакты. Азаматтар, ну что, поздравляем вас, Көпчүлүктүн арасынан тири карак, абдан сүймөнчүктүү, жүзүнөн нур чачыраган, өзү орус улутунан болсо да орусча билбей, кыргызча таптак сүйлөгөн
Максим деген балага өзгөчө көңүл бурдук? Эми 2 айында папам каза болгон, анан 2 жашымда келген интернатка. Азыр канча жаштасың? 12. 12? Интернатта канча бала бар силерде? 96. 96 бала барбы? Интернатыңар каякта силердики? Аксуда. Аксу районунда, Ысык-Көл областында. Сен болсо футболду аябай жакшы ойнойт экенсиң. Каяктан үйрөндүң? Интернаттан. Интернаттан? Күнүгө ойнойсуңарбы? Футбол эмнеси сага жагат? Топ тепкен жагат. Варата тозгон жагат. Варата тозгон жагат? Сен капитан кылып койбодубу? Сен топтун капитаны кылып койбодубу? Анда жакшы ойнойт экенсиң да? Сен чоңойгондо ким болом деп кыялданасың? Футболист, анан спортсмен болгум келет. Ама сенин оюң боюнча, Максим, спорт менен машыгуу эмне үчүн маанилүү? Ал деген ошо ден соолукка жакшы болот. Анан ошо күч дагы берет. Ошондуктан мен спорт менен заниматься этем. Ошо чоңойгондо спортсмен болуп кетсем экен, ошо дүйнөнү дүргүрөткөн бала болсом экен деп элестетем. Бул спартакиада алгачкы жолу өтсө дагы өзүнүн максатына толук жетти десек болот. Чынында эле бул окуя ынтымактын, биримдиктин, сергек жашоо образынын майрамына айланды. Ушундай жакшы иш-чаралар Кыргызстанда көбүрөөк өткөрүлөрүнө жана мамлекет тарабынан колдоого алынарына биз ишенебиз. Балдарды сергек жашоого тартуу. Андан кийин биздин магистр катарында биз ошо балдардын арасында эң таланттуу кыздарды, балдарды издеп, буюрса жаңы жылдан баштап, окуу жаңы жылдан баштап сентябрда ошо балдарды спорт интернатына алып кетебиз Бишкекке. Кудай буйрса, сиз өзүңүз да көрдүңөр, быйыл пилоттун проект катарында болду. Бир 600-700 миң тегерегинде акча кетти бүгүнкү күндө ошо балдарыбызга. Буйрса эмки жылы акчаны да көбөйтөбүз, балдардын да санын да көбөйтөбүз, оюндардын да немесин санын да көбөйтүп, себеп муну өзүңөр көрдүңөр, абдан кызыктуу, абдан керектүү нерсе экен булчу. Бул балдар үчүн бул биринчи жолу болуп атат, айтып атпаймынбы? Булар бири-бири менен таанышып, бири-бири менен кат жазышып, Баткенден, Жалабаттан, Оштон, Жалабат бүт жактан келген балдарыбыз бүгүнкү күндө көлдө биринчи жолу көрүп атышат. Ошол себептен мен ойлоп атам, бул абдан жакшы жумуш кылып атабыз биз. Урматтуу замандаштар, балким буга чейин туура эмес жашагандырбыз, балким адашкан жолдорубуз болгон. Бирок азыр буттан турууга убакыт келди. Дени сак улут, өнүккөн өлкө деген урандын алдына биригели.